Ассаламу алейкум. Байдендин жаңы указы боюнча акыркы күндөрү интернет тармактарында ар кандай кызуу талкуу болуп жатат. 220 форма бар. Эми мен депортация боломбу деп чачы тик туруп, депрессияга батып, ишин таштап үйгө отуруп алгандар кайрылып жазып жатышат. Ошолорго айтып кетет элем, эч кандай переживать этпегиле. RP1 менен киргендер I-94 формасын алчу. Ал эми жана забордон секирип, же болбосо сууну кечип өткөндөр болсо, аларга 220 форма берилчү. Бүгүнкү күндө бул мыйзамдын максаты ошол незаконно, мыйзамсыз сууну кечип, же болбосо жанакындай забордон секирип өткөндөрдүн санын кыскартуу үчүн ушул мыйзам убактылуу кабыл алынды. CBP1 туугандар официалдуу түрдө токтоду деген маалыматты мен эч жерден тапкан жокмун. CBP1 менен кирген адамдар кире берет. Элди дүрбөлөңгө салбаңыздарчы. Бул деген адамдын тагдыры менен ойношкон, психологиялык өтө начар, жаман нерсе да. Бир нерсени тактап, анан далилдеп чыгарайлы. Себеби дегенде 220 форма менен I-94 форманын эч кандай сотко айырмасы жок. Ошону бир билип алыңыздар. Экөөнүн тең бирдей укугу, шансы бар. Ушул видео менен бөлүшүп, лайк басып жана подписка кылганды унутпайбыз.